Assalamu alaikum туғандар, саламатсыздарбы? Кечки түн. Валейкум ассалам, Медина Алимбек. Валейкум ассалам. Туғандар, бүгінгі темамыз бұл баяғы спикер Талант Мамытов бойынша туғандар. Ал бүгін негедір башқача сөз сөйлеп, талқылабайлы жаңа конституцияны өткөзө берелбейди, кабыл ала бере долбоорду деп. Бұл не деген акмакчылык туғандар? Бұл Талант Мамытовқа кім құқық берді мұнда айтқанға? Ол кім өзі Талант Мамытов? Бұл ошо дөпәрәстәрдің бүрөсі ошо Ташиев, Садыр, Талант, бұлар үш дөпәрәстер. Бұларға кім құқық берді? Мен таң қалам. Жаңа конституция кабыл албаш керек кыргыз элин. Такыр кабыл, бұл конституциясын жокко чыгаш керек. Мына мен айткан 5 октябрдын баягы бар го. 5 октябрдың 2020 биягын бардығын жоққа чыгаш керек туғандар. Эчтекени калтырбайчы. Выборды да жаңыдан кылыш керек. Хаос болуп калды туғандар. Бул туңгуюктан чыкпай калабыз туғандар, вообще чыкпай калабыз. Мен сиздерге чакырып кетем. Кыргызстандын келечеги ойлондура турган болсо туғандар, кайдыгер карабагыла. Каяктагы 3 чумо мындай айтканда, чумолор. Ташиев, Талант Мамытов, Садыр Нуркожоев, 3 чумо бизде учит, орыстар айтканда учит нас. Туғандар, мы не позволим, орысча айтып кетейин, мы не позволим бул туғандар. Биз мына жаштар люстрация болуш керек туғандар. Мына көрүп атабыз, Райым Миллион анага чыкты, клиникасына чыгып алды. Кыргыз Коляны коюп берди, домашний арест кылып койду туғандар. Бул беспредел, мен айткам бұл, башында эле айткам туғандар. Бұл Райым Миллион, вор закон Коля и плюс Садыр Нуркожоев bir команда, Ташиев булар bir команда деп айткам мен, башында айткам. Биз ушуларга ишенген, биз акмакпыз мына ушуларга ишенип, сказкасыны, жомогуна ишенип жүрөбүз дагы эле уктап жүрөбүз туғандар. Көздү ачпайлы, качан көздү ачабыз туғандар. Мына бүгүн ошо талант спикер, мыйзамсыз спикер, мыйзамсыз депутаттар бүгін сессияда сүйлөп атат, талкуулабайлы долбоорду өткөзө бербейлиби дейт. Буга ким укук берди бул спикерге, Талант Мамытовго ким укук берди? Бул ким өзү? Кто ты? Талант Мамытов, ты кто? Мындай айтыш керек да, бетине айтыш керек бул нерсени. Ал ким өзү Талант Мамытов? Бул ашып кетсе бир депутат, досу кел бийликке басып алгандан кийин спикер болду. Ага чейин ким эле? Никто. Ушу депутаттар 3 президентти көрдү. Атамбаевди түрмө, Атамбаевдин бийлигинде келген, Жээнбектин бийлигинде жүрүштү, мына Садыр Нуркожоевдун бийлигинде жүрөт туғандар. Бул акмактар бүгүн анадан кайсы партиянын прогресс мүчөсүн ушу Мирлан Чоңгороев деген бар, фамилиясын унутуп калдым. Ошол молодец турайтты. Мына ошол мен бүгүн сүйлөгөндө ошонун сөзүн угуп отурдум да, ошол жердеги 80% депутаттардын бардыгы чумо, ошо ким президент болсо ошонун арыгын чабып, подхалимство, ошондой нерселерден айрылсак туғандар, ошондой нерсе чумолордончу мындай айтканда подхалимдерден бирөөнүн арыгын чапкандардан айрылсак, мына жаңы шайлоодо, мына күзгү парламенттик шайлоодо туғандар. Парламенттик шайлоодо мындай тартыктуусун тандалыш керек. Мына окшогон 124 чимкирик, какырык, геморрой болуп кетти уже буларчы. Мына ачык эле айтайынчы. Булардын өзү давно сроку бүткөн просрочный, булардын мыйзамсыз. Кайсы бир күнү баары иш козголот буларгачы. Бир эле буга иш козголот. Бийликти 5-6 октябрда басып алган ошо Садыр Нуркожоевчко, ошо Ташиев, ошо Талант Мамытовго да иш козголот, Куда кааласачы. Мен айтып кетейин, тарыхта калат. Тарыхта бул нерсе калат туғандар. Мен тирик турсам, мен тарыхта жазып кетем ошол нерсеничи. Бул түрмөдө отуруп бир жол эмес, 2 жол отуруп турган адам. Мындай айткандай бизди управляет преступники, зектер бизди управляет. Кыргыз элин зектер управляет туғандар. Мы сами виноваты, мы позволили их. Туғандар, түшүнүп Ушо видеомду бөлүшүрсөңүздөр туғандар. Куда каласа Кыргызстандын келечеги алдыда туғандар. Бардыгы жакшы болот. Ушундай нерселерди, кемчиликтерди айтып туруш керек булардын. Бул бийлик. Кудай билет кайсы күнү, канча күн турат.
Бирок мен айтам, ашып кетсе бир 6 айдан 1 жылга чейин туугандар. Бул бийликтин өзү келиши не то келген. Бийликти басып алып, кетиши да ошондой болуп кетиши мүмкүн туугандар. Ошон үчүн туугандар, мен сиздерге кайдыгер кылар, ошол эле небереңердин, бала уулдарыңардын келечегин ойлосоңуздар, бизге окшогон мигранттарды ойлосоңуздар, биз ушу мигранттар эртаак Кыргызстанга барып иштейли, бизге жумуш орундарын ачсын, завод-поводдорду курсун, экономиканы карасын. Ол нерсе жок туугандар. Только ошо бийлик, ошо место сатмай, ошол должность бермей, ошондо интригалар менен эле башы чыкпай атат. Көрүп атабызбы? Саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен Бекиев Эмил Маликович, дагы эфирге чыгам туугандар.